Арча Бешиктен Бердибаева Каракужур көчөнүн кесилишинен жакшы сатылуучу үй чыкты. Туугандар, алуучулар барбы? Жери кенен 7 соток центральный канализация, природный газ бар экен. Южный магистраль Чортекова жакын болуп калат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери экранажда описанияда Эсител деп жазылып турат. Үйдүн жайгашкан жери Арча Бешик Каракужур көчөсү, Бердибаева көчөсүнүн кесилишине жайгашкан. Сиздер ал жака барыш үчүн Южный магистраль Чортекованын кесилишинен өйдө карай бир аз жүрөсүздөр. Катарда 3-чү көчө Бердибаева көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар 300 метр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. Бул Чортекова Бердибаева көчөсүнүн кесилишинен 300 метр батышыраак болуп калат. Анан мынакей Чортекованан жүргөн, Южный магистралдан жүргөн автобус маршруткалар көп эле бар экен. Каракужур жана Бердибаева көчөнүн кесилишинен келе эле сол тарапка өйдө карай бурулсаңыздар, катардагы экинчи үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Участогунун аянты 7 соток экен. Туугандар, түндүк чек гранаке болуп Пескоблоктон башталат. Дарбаза, калитка, дагы забор. Түштүк чек ушул забор бүткөн жерге чейин. Туугандар, бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Анан жакшы жери электр энергиясы бар, суусу бар, природный газ, центральный канализация бар экен. Жолдор болсо кенен, мынакей туугандар. Көчөнүн капталжагында эле машиналарды коюп койсоңуздар кенен батат. Мына түштүк чек бул жака чейин болуп калат. Мектеп бар экен. Гос садик могу жерде жаңы эле салынып бүтүрүлгөн. Андан ары эмне маалыматы? Тынч, мынакей кошуналар деле жакшы дейт. Үй ээси короосуна киребиз. Бул сатылуучу үйдүн короосу. Дарбазадан киргенде машина койгонго жайы. Бул жагында узун туурасы 16га 9 болгон чоң үй туугандар. Сырткы тараптан жууланып, газдар, канализация бар киргизилиптир туугандар. Так, забор менен болгондуктан кенен аралык тышталган. Жана үйдүн бул негизги кирүүчү эшиги. Так, короосунда кошумча курулуштар, тапчан, очокканасы, склад. И бул жагында дагы кенен мондай бош жер бар экен. Азыркы учурда өрүк жана башка бактары бар, тротуарлары үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Сиздерге биринчи жолу азыр бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан айта кетчү нерсе, документи боюнча бардык документтери бар. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы да кенен экен туугандар. Бул жерден оң тарапка карай киребиз. Кухня, тамактануучу бөлмө, кухонный мебель баары калат экен. Ракайна суу чыгарылган туугандар, мынакей көрүп тургансыздар ремонт. Бул тараптан терезеси, отоплениянын батареялары, түз киребиз, калган бөлмөлөр. Эгер кирип эле сол тарапка карай кирсеңиздер, ажаткана, жаш балдардыкы өзүнчө орнотулган унитаз ал жакта, ванна, ракайна суу чыгарылган туугандар. Андан ары бул жакта бир бөлмө, спальня бөлмөсү. Бул жакта дагы бир спальня бөлмө, жана балдар бөлмөсү окшойт. Мынакей үй 16га 9 туугандар, чоң болгон ушундай үй экен. А бул жакта холл дейсизби? Ушундай бир бөлмөсү жайгашыптыр. Бул холлдон дагы бир спальня бөлмөгө өтүп кете алабыз. Мынакей. Привет. А я только что Соню видела. Куда она пошла? До свидания. И бул жерден түз кирсек, чоң зал жайгашкан. Мынакей. Бул жагында залы. Звукка көңүл бурбайсыздар, телевизор жанык экен. Балдар мультфильм көрүп атат окшойт туугандар. Андан ары бул жагында туугандар, мынакей очокканасы жана отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Катарынан 3 очок. Бул жагында мындай жакындабыз, дагы бир склад, тротуарлар, мынакей бактар. Бул жагынан бери дагы кошумча курулуш кыласыздарбы? Жер 7 соток кенен туугандар. Жашыл зона кылып ушул бак бойдон колдоносуздарбы? Анан эле батыш чек ара мына. Бул кошунага чейин. Батыш чек ара кошунага чейин. Түштүк чек араны видеонун жүрүшүндө көргөздүк. Сыртынан деле. О жака чейин болуп калат. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн баасы туугандар $180,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери 0706 10 27 00. 0706 10 27 00. Лайктан басыңыздар, ошондо үйүздөгөн дос туугандар менен видеону туугандар бөлүшүп кетиңиздер.